Лондон BBC, саламатсыздарбы. Илер алчыны спорт жаңылыктары менен тааныштырып Гүлнара Касманбетова. Аргентина. Өкмөт абортко каршы мыйзамды жеңилдетпей койгондуктан демонстранттар менен полициянын ортосунда кагылышы болду. Өзүн ислам мамлекети деп атаган топ Сирияда азчылыкты түзгөн Друз элине каардуу чабуул жасап, ондогон аялдар жана балдарды барымталап кетти. АКШ Иран маселеси курчуганы килем соодасы сыяктуу ирандык бизнеске кандай таасир этеди? Аргентина. Абортко каршы катаал мыйзамды жеңилдетүү сунушу четке кагылган соң, башкала Буэнос-Айрестин көчөлөрүндө жаңжал чыкты. Аборт мыйзамын жеңилдетүүнү көздөгөн ири өнөктүктөн кийин өлкөдө абал чыңалган бойдон калды. Олуттуу маселеде экиге бөлүнгөн эл ачуусу келип демонстрацияга чыкты. Аргентина Сенаты кош бойлууларга 14-жумага чейин аборт жасатууга уруксаат берчү мыйзамды четке каккан соң, демонстранттар полиция менен кагылышты. 38 сенатор каршы добуш берип, 31 колдоду. Демек, бул мыйзам эмки жылы гана кайра каралат. Учурда аялдын ден соолугу коркунучта болсо, же аял зордукталса абортко уруксаат. Бул миллиондогон аялдарды кылмышкерге айлантууда. Алардын арасында мыйзамсыз боюнан алдырган таксист Ада жана анын 2 кызы бар. Ал боюнан алдырчу аялдарга жардам берет. Аборттун кесепети оор, бирок каалабай туруп эне болуу да өтө кыйын. Аялдар туңгуюк абалда калат. Янина 7 жума боюнда бар. Ага алдын алчу дары жардам берген эмес. Ал бойдон түшүрчү дарыны ичүүнү үйрөткөн жайга келди. Бул иши мыйзамсыз болгондуктан ал жүзүн жашыруун кармоону суранды. Мени эч ким колдобойт. Азыркы абалдан чыгуу үчүн мыйзамсыз ишке барып жатам. Азыркы Рим папасы туулган өлкөдө диндин ролу зор. Динаятчы Пепе Француз папасы менен мамилеси жакшы. Ал дагы абортко каршы. Орто катмардын бул маселеде көз карашы башка. Жакыр жашагандар балалуу болууну каалайт. Саясат эл ичинде ажырымды көздөйт. Ал эми абортту колдогондор күрөшүн токтотпосун айтууда. Өзүн ислам мамлекети деп атаган топ өткөн айда өлкөнүн түштүк батыш тарабында чабуул коюп, кеминде 250 Сирияда азчылыкты түзгөн Друз элинин кишиси каза тапты. Бул экстремисттик топтун Сирия согушу учурундагы эң каардуу чабуулдарынан болду. Согушкерлер ондогон кишини, анын ичинде 18 баланы туткундап кетти. Жакындары алар кайда экенин билбейт. 3-1 тууган футбол, ырдаганды жана адабиятты жактырчу. Аларды өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ Сувайда шаарындагы үйүнөн туткунга алып кеткен. Айрым учурда алар кайтып келет деп үмүттөнөм. Бирок экстремисттердин ырайымсыздыгын эстеп, алар өлдү го деп ойлоп калам. Жихадчылар Друз азчылыктарынын кыштагына күтүүсүз кол салышкан. Жергиликтүү тургундар колуна эмне тийсе көтөрүп алып, коргонууга аракеттенишкен. Экстремисттик топтун согушкерлери ар бир үйдү кыдырып, жайкын тургундарга ок чыгарышкан. Байкем күн сайын кофе даярдап, конокторго сунуштаганды жакшы көрчү. Өздөрүн ислам мамлекети атаган топтун согушкерлери айылга келген учурда аларды меймандар деп ойлоп алыптыр. Аларды чакырып кофе сунуштаса, согушкерлер аны эшиктин алдында атып өлтүрүштү. Сириянын армиясы өлкөнүн түштүк батыш тарабын көзөмөлгө алгандан кийин ИИМ тобу Друз азчылыктарына кол салды. Бир учурда жихадчылар Сириянын көп бөлүгүн басып алган. Азыр алар артка чегинүүдө. Бирок адистер өкмөт күчтөрү экстремисттик топтун чабуулдарын өз кызыкчылыгына колдонуп жатканын айтышууда. Алар ИИМ тобунун чабуулдарын өз кызыкчылыгына колдонуп жатат. Айрым аймактар Сириянын өкмөтүнө баш ийгиси келбейт. Армия ИИМ тобунун ырайымсыздыгын колдонуп, шаар кыштактарды багындырып жатат. Сувайда шаарынын тургундары болсо жихадчыларды өз колу менен жазалоого аракеттенишүүдө. Калаадан экстремисттик топтун согушкерин тургундар өлүм жазасына тартып жаткан видео тарады. Бирок бул кадам туткунга алынган жаш балдарды артка кайтарып бербейт. Бир учурда бактылуу болгон үй бүлө балдарын издеп кайгыга батты. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги.
Йемендин козголоңчулар көсөмөлдөгөн түндүк аймагында мектеп автобусуна болгон чабуулда 10 киши курман болуп жаракат алды. Алардын көбү жаш балдар. Жергиликтүү булактар автобус Саудия жетектеген коалициянын аба чабуулунда бутага алынганын маалымдады. Коалиция козголоңчулар Сауд Аравияга ракета учуруп 1 кишини өлтүргөн соң ага жооп кайтарганын билдирди. Россия АКШнын соңку санкциялары кабыл алгыс жана мыйзамсыз деп ага жооп кыларын эскертти. Англияда март айында мурдагы орус тынчысына каршы нефтке доо кетирчү зат колдонулган чабуулду Россия уюштурганына далил жок, деди Тышкы иштер министрлигинин өкүлү. Британия АКШнын бул кадамын колдоп чыкты. 73 жыл илгери 9 августта АКШ Япониянын порт шаары Нагасакиге плутоний бомбасын таштап 74 000 киши каза тапкан. Бул окуяны эскерүүгө катышкан буунун баш катчысы Антонио Гутерриш көп өлкөлөр атомдук куралын көбөйтүп жаткан чакта миллиондогон адам өзөктүк согуштан коркуп жашаарын эскертти. Президент Трамп Иран менен бизнес жүргүзгөндөр АКШ менен соода кылбайт деп билдирди. Бул америкалык бизнеске кандай залакасын тийгизет? BBC Америкада 40 жыл бою жашаган ирандык ишкер менен Перс килемин сатуу тууралуу сүйлөштү. Ал АКШнын Иранга салган санкциялары өзүнүн ишкердигине кандай таасир тийгизип жатканын айтып берди. Бул жерде 40 жылдай убакыттан бери килем сатам. Перс килемдерине 4 жолку санкцияны көрдүм. Перс килемдерине санкция кайра күчүнө киргенин укканда абдан жаман болдум. Анткени мындай кооз искусство саясатка тиешеси болбошу керек эле. Килемге салынган соңку санкция канчага созулаары белгисиз. Андыктан өз ишкердигим үчүн кошумча камдап койсом деп санкция күчүнө киргиче бир тобун алып келдим. Интернет аркылуу далай килемдерди сатабыз. Тилекке каршы Иран килемдерине салынган санкциядан улам кээ бир сайттар биздин товарларды сайттан өчүрүп салып жатат. Анткени алар Иранда даярдалган. Бул 1880 жылкы Перс биджар килеми. Мындай килемдер бул өлкөдө жүздөгөн жылдар бою токулуп келе жатат. 2500 жыл бою токулуп келген бул килемдердин саясатка же акчага эч тиешеси жок деп ойлойм. Себеби бул искусство болгон сүйүүдөн улам жаралган. Спорт. Бельгиялык дарбазачы Тибот Куртуа Европа чемпиону Реал Мадридке өтүп, Челсидеги 7 жылдык карьерасын аяктады. Челсиге Реал Мадриттин жарым коргоочусу Матео Ковачич карызга келери тастыкталгандан көп өтпөй 26 жаштагы оюнчу Испан баш калаасына кетери аныкталды. Челси Атлетико Билбаодон дарбазачы Кепа Аризабалаганы алды. Теннисчи Пен Шуай 2017 жылкы Уимблдон кубок алдында коррупцияга каршы эрежени бузганы үчүн Алтай спорттон четтетилип $10 000 айыпка жыгылды. 32 жаштагы Кытай оюнчусу аялдар арасында мелдешке катталгандан кийин өнөктөшүн алмаштырууга аракеттенген. Теннистин тазалыгын сүрөгөн Integrity Unit уюмунун айтымында Шуай мажбурлоого жана пара берүүгө аракет кылган. Анын мурдагы машыктыруучусу Бертранд Перет дагы спорттон 3 айга четтетилди. Англиялык гольфчу Томми Флитвуд чемпионатта 12 орунга жеткени үчүн $155 000 алмак. Бирок катачылык кетип, анын сыйлыгы америкалык Томас Флитвудга тапшырылган. Турнирдин уюштуруучулары бул кагаз иштериндеги ката болгонун айтууда. Жаңылыктардын соңунда учуп баратып баскетбол ойногонду көрсөтөбүз. Гарлем Globetrotters баскетболдук командасынын мүчөсү саатына 110 километр ылдамдыкта учуп баратып шакекке топ салууну көрсөттү. Бул команда баскетбол аянтындагы трюктары менен белгилүү. Бирок бул алардын асманда баратып жасаган алгачкы трюгү болду. Учак менен волейболду ойноп көрүшсө болмок. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.